Ак ниет жана кынтыксыз эмгек, жогорку кесиптик чеберчилик, жигердүү иш алып баруу сот департаментинде 30 жылдан бери иштеген Айдайкан Кожокулованын негизги иш милдети. Каарманыбыз азыр Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Талас облустук башкармалыгында башкы адис болуп эмгектенет. 94-жылы Талас шаардык сотунан сот жыйналыш катчысы болуп кабыл алынып, ошо жактан иштеп баштап, сот аткаруучу болдум. Улук сот аткаруучу болдум. Бүгүнкү күндө сот департаментте башкы адис болуп эмгектенип келатамын. Жалпысынан штат боюнча 26 кызматкер иштейт. Анын ичинен 16 кызматкер мамлекеттик кызматкерлер. Область боюнча 20 сот аткаруучу бар. 2018-жылы жаңы институт алынган сот приставтар кызматы депчи. Ошол кызматта 34 кызматкер иштейт. Жарандардын конституциялык укуктары менен эркиндигин камсыз кылуу, коомдо жана мамлекетте мыйзам үстөмдүгүн чыңдоо милдети дал ушул сот кызматкерлерине жүктөлгөн. Махабат Манапаева 20 жылдан бери сот тармагында иштейт. Өз кесибин ардактап, сот бийлигинин натыйжалуу иши жарандардын аларга болгон ишенимин арттыруу үчүн кызматта. Жеңил эмес оор жумушта иштеген иштерине ийгиликтерди каалайм. Ак ниеттүүлүк менен аткарып, ар бир ишибизди өз милдетибизди так аткарып, жалпы Кыргыз Республикасынын сот системасынын жалпы жамаатына, кызматкерлерине иштерине ийгиликтерди каалайм. 2004-жылдан бери ушул күнгө чейин ушул кесипти аркалап келе жатам. Өзүм кесибимди өзүм жакшы көрөм. Кесипкөй жана тажрыйбалуу адистер көп маселени чечүүгө өбөлгө болот. Алар үчүн ар дайым сот департаментинин эшиги ачык. Бул иретта студенттерге ачык эшиктер күнү уюштурулуп, сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын ар бир бөлүмүнө кирип, тажрыйбалуу адистер менен сүйлөшүп, иши менен жеринде таанышты. Ушул кишилерде баардык иш-аракеттерин көзөмөлдөө жүргүзүп, бул жакка келип, бул байкелерибиз бизге мурда да келип кеткен. Анан бизди өзүнүн иштери менен тааныштырып, бизди мындай ишибизге мындай кызыктырганга аракет кылышып атат. Буларга да ыраазычылык. Юридическага тапшыргандан кийин мен следователь болгум келет. ГОУДда иштеп, ишим ошол да. Следователь болгум келет да, көбүнчөчү. Кылмыштын бетин ачып, кыргыз элине мындай кызмат кылгым келет да. Жарандардын ар бир маселесине жакындан жардам берип, жаш кесипкөй кадрларды даярдоо сот тутумунун адилеттүү иш алып баруусунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Сот департаментинин ишмердүүлүгү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, канча бөлүмдөн турат, ар бир бөлүмдүн ишмердүүлүгүн түшүндүрүп, кыскача маалымат берип, бунун баардыгы мындайча айтканда кызыктыруу. Биз ойлойбуз, ушул студенттерибиз келечекте туура профессиясын тандап, ушул сот системасын балким тандап, келечекте бир жакшы адистер чабы деген ойлойбуз да. Кесиптик милдетин абийирдүү аткарып, элдин сотторго болгон ишенимин адилеттүү актап, мыйзамдарды сактоо, жарандардын сый-урматы менен ишенимине ээ болуу сот департаментинин кызматкерлеринин башкы максаты. Рахат Бейшелиева, Мейлис Элебесов, Талас шаары.